Жаңы жылга bir күн калганда өлкөбүздүн 2015 жылга карата бюджети расмий түрдө бекитилди. Бирок мурдагыдай эле таңсыктык сакталып калды. Мамлекеттин акчасы кайсыл жака каржылоо пландалып жатат жана эң башкысы кирешелер кайдан түшөт? Кененирээк кийинки материалда. Кыргызстандын мамлекеттик бюджети социалдык тармакка багытталган бойдон калууда. Бюджеттин 50%га жакыны маданият, билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармагынын керектөөлөрүн жабууга жана айлык акылар менен көмөк пулдарга жумшалат. Каржы министрлигинин билдиргенине караганда бул чыгымдардын баардыгы корголгон беренелерге туура келет. Согласно параметрам 2015 жылда бюджеттин өлчөмдөрүнө ылайык келерки жылы мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгү 103 миллиард сом деп болжолнууда. Тагыраак айтканда 103,7 миллиард сом болмокчу. 103 миллиардов сом. Мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгү гранттардан, тагыраак айтканда салыктан башка которуулардан жана салыктардан түптөлөт. Алар казынанын толук киреше көлөмүнүн дээрлик 78%-ын түзөт. Өлкөбүздүн эң ири салык төлөөчү ишканасы болуп, мурдагыдай эле Кумтөр Алтын кен компаниясы калууда. Бир гана салык жана дүн киреше иретинде компания 14-жылы 4,5 миллиард сом которгон. Ал эми каржы адистеринин пикири боюнча үстүбүздөгү жылы ишкананын кубаттуулугу дагы бир кыйла жогорулашып болжонуп жатат. На текущий год в бюджете Үстүбүздөгү жылы 2015 жылкы бюджетке Кумтөрдүн дүн кирешелери 5,5 миллиард сом суммада көтөрүлүшү күтүлүүдө. в сумме 5,5 миллиардов сомов. Бирок каржы министрлиги бул сандар өзгөрүшү мүмкүн экендигин белгилөөдө. Алдагы Кумтөрдүн кирешелеринин төмөндөшүнө байланыштуу. Себеби баалуу металдын наркы, кенди казуу алуубузга жана дүйнөлүк бааларга көз каранды. Бирок дүйнөлүк рынокто алтындын баасы түшүп жаткандыгына карабай, Кыргыз алтын ишканасы абал өзгөрөт турганына чоң үмүт артууда. Вы помните год-два назад? Эсиңиздерде бардыр, 2 жыл мурун бир унцийдин баасы $1,800 чейин көтөрүлгөн. Бул өтө мыкты баа болуп берген. Азыр болсо бир унцийдин баасы $1,145 чейин түшүп кетти. Бирок кичинеден көтөрүлүп келатат. Кээ бир эксперттердин айтымында бир унций $870-910 төмөндөйт дешсе, бирлери 1280ден 1340 чейин карманып турат дешүүдө. $10 за унцию. Ал эми каржы министрлиги алтындын унцийи жогорулай тургандыгын божомолдоп жатат. Эгерде биздин экономисттер менен финансы адистеринин сунуштары акталса, анда Кыргыз Республикасынын 2015 жылкы бюджети тууралуу мыйзамын жүзөгө ашырууга каражаттар жетиштүү эле болот. Бул дагы канчанчы ирет мамлекеттик казынага Кыргызстандын ири салык төлөөчүлөрдүн салымы аркылуу ишке ашат.